сиз кандай чечим күтүп атасыз азыр? Кудайдын буйруганы болот. Жок, анда болбойт. Жок, сот келгенче болот. Жок, так болбойт, ичиге болбойт турат. Сөз садырдан тартты. Урматтуу сот, сот отурумунун катышуучулары. Мени негизги арыздануучу деп Кеңешбек Жумабаевдин арызы менен соттоп жатасыздар. Бул арызын жазганда эле биз сымылда деп жазганда бул жазып атат 2013-жылы май айында бизди офисине топтоп, анан кийин Барскондо ушинтип жол жаап атыптыр, светин өчүрүп атыптыр, баргыла митингге деп 4-5 баланы жиберген деп атат да. Мен журналист катары барып, анан чагылдырып турганмын деп атат. Деп жазып атат арызында. Бирок сотко келгенде тактаганда, кечирип коюңуз, ал убакта сиз СМБнын сиз осунда жатпадыңыз беле деп атат. Мына биз сымылда дегенде ушундай катачылык менен жаздырып атат да. Мен СМБнын сиз осунда жатам, ал болсо мени офисинде чогултуруп атат да балдар. Бул бир. Экинчи, ал арызында жазып атат. 2013-жылдын сентябрь айларында Саруудан 7-8 бала келип, Каркыра, Кумтөр маселеси боюнча ушинтип чадырга кайрылганда деп атат. Митинг кылбагыла силер. Митинг менен эч нерсе чече албайсыңар. Мына мен камалып чыктым. Эчтеке чече албайсыңар деп айтса, сарулук балдар болбой эле митинг кылышты деп жазып атат. Прям ошол арызында жазып атат да. А бирок сотко келгенде башкача сүйлөп атат. Мен камераны коюп коюп, запись бар болчу, ошол балдар менен отурганда чыгып кеткен, анан кайра келдим, анан камерамды көтөрүп кеттим. Көтөрүп кетпей эле, чыгып кетпей эле, ошол аягына чейин отурган, уккан ошол сөздөрдү. Ошон үчүн эң баштапкы арызында ошентип кандай сөз болсо ошону жазып берип атат. Эми ал камерадагы мен темир тордун артында отурганыма байланыштуу табылбай атат, акыры чыгат ал деле. Бир жерде бир архивде бирөөсүнүн үйүндө жатса керек да. Өзүм эгер сыртта болсом бардыгын доказать этип берет элем ошонун бардыгын. Ушундай сөздөр болгон, тартылган анын бардыгы тең. Тетиги силердики окшоп эле видео камераларда турган ал жерде. Экинчи, Нарис Калчаев менен Жолдошбек Кожобеков менин үйүмө келген жөнүндө жазып атат. Нарис Калчаев бул да арызында жазып атат. Биз Кубан Кадыров, мен Жапаров, анан Кожобеков алыс отурду эле, анан үчөөбүз сүйлөшүп атканда, Каптагаевди алмаштыргыла деп Кубан Кадыров айтып атканда Жапаров уккан дегендей жазып атат да эми. Прямо ошентип жазбаса да, жазган арызында ошондой жетип жазып атат. Бирок сотко келип тактаганыбызда так көрсөтмө берди. Жок, бул эки киши келип калып чыгып кетти эле, анан Кубан Кадыров менин жаныма жылып келип, анан Каптагаевди алмаштырсаңар чечилет деди. Деген көрсөтмөсүн айтты мына сотто. Менин мисалы Каптагаев менен 5 тыйын бере 6 тыйын аласам жок. Да, саясат жагынан анча-мынча экөөбүз бири-бирибизге мындай сөздөрдү айтышып адресибизге келип бирок ишке тиешеси жок, бытовой нерсе. Хоть балекет болгондо да канчалык душман болсом да мен бирөөнү барымтага алып, же болбосо ошону жумуштан кетип Каптагаев иштеп турабы, Ишмат иштейби, Ташмат иштейби губернатор болуп, ал эч кандай мага эле. Азыр да жок, мурда да жок болчу. Ал губернаторду кетирип койсо эле Кумтөр маселеси чечилип калбасын, мен колуман жакшы билем. Анткени губернатор чече албайт аны, только парламент депутаттар чечет, депутаттардын гана колунда болчу бул маселе. Ошондуктан мен бул иште эч кандай бир 5 тыйын берсе 6 тыйын аласам жок эле. Так, Кенжебек Жумабаев да арызында жазып атат. Чотко жазып атат. Мен дейт, Сабыр Жапаров акча берип, анан мен апарып туруп Кайратка чаган мен берип келген деп жазып атат арызында. Жолдошбек Кожобеков жазып атат. Мени барып кел деп суранды, мен барып келдим. Барып келгенче бытовой гана нерсе сурандык, эмне апарып бергенин билбейм деп атат. Акча апарып бергенин да билбейм деп жазып атат. Көрсөтмөсүндө да ошентип берип атат. Анан эле сотко келгенде уже бири-биринин көрсөтмөлөрү ыдырап башка-башка кетип атат. А Кожобеков айтып атат, көрсөтмөсүндө жазып атат. Мен акча апардыбы, эмне апарып көргөн жокмун, билген жокмун деп. Жөн гана бардым, кайра келдим, водитель болуп барып келдим деп атат. Анан сотто Кенжебек уже мен Жолдошбекке бергем, Жолдошбек Качагановго берген деген көрсөтмө кетип атат. А Жолдошбек вообще немесинде жазып атат, мен билбейм, көргөн да жокмун. Эмне апарып бергенин көргөн жокмун. Кийин Качагановдон уккам 100 000 экен деп дейт. А Кайрат Качаганов келип сотто айтып берди. 100 000 да эмес, 90 000 да эмес, бир 50-60 000 тегерегинде мурда берген Жолдош Кожобеков. Аны болсо ошо жетим жесирлерге де фондко берген деп атат. Мына ошентип көрсөтмөлөр ыдырап, башка-башка чыкканың үчүн өзүңөрдүн залда кармап отурган, ушул жерде охранять этип кармап отурган Кожобековду алып келбей койдуңар сотко. Кой болду, уят болду, эми үчүнчүсүн алып келбей эле коелу деп. Экөөнү эки башка чыкты го.
Үчүнчүсү келсе 3 башка чыгат эле. Мына ошол себептен муну да алып келген жоксуңар. Бир дагы күбө ошо мен жөнүндө митингге тиешеси барбы дегенде бардыгы жок деди. И бирөө дагы айта албайт. Бар сен митинг кыл ошо жерге. Мен сага жардам берем, акча берем деди. Каптагайыпты залог ал деди деп бирөө айта албайт. Эгер Каптагайыпты заложник кылып ал, барымтага ал, ушинтип өрттөйм деп коркут деди деп бирөө айтса, мен 10 жылдан кийин болсо да жооп бергенге даярмын. Бирөөнүн сөзүнөн укпайсыңар ушундайды. Анткени мындай сөз болгон эмес. Бардык күбө катары суралгандар, жоопко тартылгандардын көрсөтмөлөрү жүрөт, могу томдун ичинде. Бардык айтып атат. Эмнеге Каптагайыпты барымтага алгансыңар дегенде айтып атат. Биз камакта жаткан Эрмек Жунушбаев менен Бактияр Курмановду бошоткула деген талап коелу дегенбиз деп. Ушул жерден көрүнүп турат, ошо жаш балдар жаштык кылып ошондой кылган экенчи. Аны эч кимдиги барымтага алгыла деп команда бербеген ушул жерден көрсөтүп турат. Бөлтүркүптүн көрсөтмөсүн окуп бердиңиз. Бир дагы түптөн бир киши келген жок, жалгыз мен келдим деп атат Түбү районуна. Эгер мен уюштурган болсом, катыштыгым бар болсо, давай вперед уюштуралы балдар десем, түптөн жок дегенде бир 500 киши, 1000 киши алып келип кошуп койт элем. Эң болбогондо туугандарым барат эле го, бир 20-30 киши болуп болсо деле. Бир түптүк жок болуп атат. Соттолгондордун ичинде да, камалгандардын ичинде да, суралып аткандардын ичинде да мына Эмилбек Саламатович күбө болсо керек, бир түптүк киши жок менин туугандарым арасында. Маджиков боюнча мына. Ушул Маджиков менен Токсобаев экөөнүн көрсөтмөлөрү жүрөт. Маджиков айтып атат. Инициатива меники болгон, обул администрацияга кирип жатып алалы дагы тетиги кумтөрдү чечкиле, Бактияр менен Эрмекти бошотуп бергиле деген талап коелу дедигиле. Токсобаев ошону колдогон деп. Буларды да алып келбей койдуңар. Мына Маджиков силердин колуңарда болчу. Жарым саатта ушу 47ден алып келмексиңер. Андан сырткары бул айтып атат, айтыптыр. Кенжебек Жумабаев 47ге келип, чогуу жатып калдык эле, чогуу жүрүп, ошондо мага айтты эле. Садыр Жапаровго шылтап салып эле бошонуп кете бербейлүү, өзү Facebook баракчасына жазып чыкты го ал. Мага шылтап коюп барыңар бошонуп кеткиле деди. Мен жазып чыкканым чын. Мен какшык иретинде жазып чыккам. Эптеп эле диги Эшматты деле, Ташматты деле камап алып сабап атса, башына мүшөк кийгизип алып сабап атса, Садыр Жапаровго көрсөтмө берсең эле сени бошотуп ийебиз деп. Ошонун негизинде мен какшыктап жазганым чын болчу Facebook'та. Ой, барың эле эптеп, ошо маган көрсөтмө берсең эле бошотуп ийсе эле бошонуп чыгып кете бергилечи. Мага Кудайдын маңдайын жазганын көрөйүн деп мен жазып койгоным чын болчу. Мына ушунун негизинде ушул Маджиковго айткан экен. Ушинтпедиби деп. Ал киши айтыптыр. Мен аны менен таанышпасам, көзмө көз сүйлөшпөсөм, мен кантип антып жазам? Сен өзүң бил, мен анта албайм. Мен эми 8 жыл сурок алдым, аз калды отуруп чыгып кете берем деген экен. Мына ушуну да алып келген жоксуңар. Телефондор деп атат мына Садыр Жапаров бир жолу чалган мага деген боюнча ошо соттогонуп турасыңар. Мен баары папыланып кетип атат. Бул да калп сөз, папыланып кетип атат. Мен планды ким менен түздүм анда? Ошол эле Кенжебек Жумабаев менен түзбөсөм, Маджиков менен түзбөсөм, башка силер айтып аткан жээндерим менен түзбөсөм. Жээнимди болгон өмүрүмдө 2 жолу көрдүм. Бир жолу ошо Сарууга барганда көрдүм. Көкөйүм менен СИЗОсундан бошонуп, эл чакырып атат дегенден баргам. Ошол жерден көрдүм. Бул жай айы болчу, июнь айлары. Андан кийин ошо офисиме сентябрда келгенде бир көрдүм. Ошол бойдон мен көрбөдүм. Эжебизди билем, жакшы билем, айыл жака барып кетип турат. Абдан жакшы тааныйм да ошо. Жээндерим каттабагандыктан бу көп тааныбайт экенмин. 2 гана жолу көрдүм ушу Бакыт Куланбаев деген жээн. Бирок ал Бакыт Куланбаев менен мени вактап Каптагайыпты барымтага ал же болбосо митинг кыл, митингке бар деген жокмун. Аны да ошентип жазгызыпсыңар. Бизди тиги митинг кыла бергиле, уланта бергиле, анан мен колдоймун, милиция ГКМБдан проблема чыкса мен бир жооп берем дегизип жазыпсыңар да, ошол протокол эмесинде, протокол допросунда турат. Мен ал убакта депутат болбосом, же министр болбосом, мен ГКМБ милициялардан коргогудай мен киммин? Мен катардагы эле ошол окшогон неме болчумун? Гражданин болчумун. Мына ушундай жалаң жасалма көрсөтмөлөрүңөрдүн бардыгы ыдырап кетип атканыңар үчүн ушу күбөлөрдү толук алып келбей койдуңар. Анан телефондор деп атат. Телефондордун бардыгын ошондо эле алыпсыңар. Меникин да алыпсыңар, Сабырдыкын да алыпсыңар, Кенжебек Жумабаев, Наристе Калчаев деги бүт мынакей могу жерде списоги жүрөт, 20га жакын кишинекен. Бардыгыныкын делага тиркепсиңер. Ошол эле Кенжебек Жумабаевдики жок, меники жок, башкалардыкы жок. Анткени бири-бирине звонок кылган неме жок. А сотко келип алып такыр башканы айтып атат. Мен башка симка көтөрүп бардым. А показаниясында айтып атат, 3 симка көтөрүп жүргөм, ошо 3 симкам менен чалышып тургам деп атат. А сотко келгенде такыр сөз айтып атат. А протоколунда башканы айтып атат, 3 симкам бар болчу деп. Анан эми ушул Саруу окуясын 7 октябрь. Менин күмөнүм бар да, ошо ГКМБлар
атайлап эле өзүлөрү уюштурганда муну жанталашып уюштуруп ошо бир азыр ошо соодалашып сыртта камалбай калган балдар бар экен, ошолорду алып барып туруп митинг уюштурасыңар дагы эле, анан лидер балдарды ызы-чуу чыгарып туруп, анан лидер балдарды алып барып камайбыз деген максатта уюштурулган да. Мен муну 100% уверен айта албасам да, бир 70-80% айта алам. Анткени мен сизге өткөндө бердим. 3-октябрда мен письмо жазып атам Ген прокуратурага. Мен ушу инимди алып чет өлкөгө чыгайын деген, маган неме флажок коюп коюпсуңар, чек арадан уруксат бергиле деп жазып атканымда, эмнегедир чагылгандай тездик менен кайра чакырып жарым сааттан кийин эле маган ответин берип атат да. Мен чыгып кет деп атат да. Анткени ошо эптеп тияктуу уюштуруп, анан Садыр Жапаров мына уюштуруп коюп качып кетти деш керек болуп атат да. Эгерде мен ошону уюштуруп аткан болсом, заранее жанагынтип менин телефондорумдун бардыгын алып аткан болсо, распечаткасын тиги 6 ай 7 айдан бери ар бир бала менен чалыштыбы, байланыштыбы деп, анда мени кармап туруш керек эле Ген прокуратура, ГКМБ чек арачылар. Токто, чыкпайсың сен, токтоп тур, тияк өтүп бүтсүн, анан чык. Возможно, сени балким камайбыз деши керек эле да. Жарым сааттын ичинде, мына даталарын да караңыз. 3-октябрда алып барып туруп, саат 12-де берсек, 12:30да чыгып туруп ме деп ответин берип атат. Анан качан чыгып кетет экен, тезирээк чыгып кетсинчи деп суранып атат. Ошондо 4 экен, 5 экен, 5 болсо керек эле, мен чыгып кетип атам. Эгер мен митингдин башында турган болсом, эч убакта чыкпайт. Өзүм башында турат элем. Анан митингдерди мисалы, митинг өткөзгүлө деген бизге деп атат да. Макул, өткөзгүлө депмин. Бул преступление эмес. Мен азыр да айтам. Мына залда отурган катышуучуларга айтам. Өткөрүңөр. Өзүңөрдүн байлыгыңарды, бай жашайын деген максатыңар бар болсо, монтип балдарыбызды, жап-жаш кыздарыбызды тентитип, таякта көрүнгөн жерде бузулбасын десеңер, мыйзамдуу түрдө күрөшкүлө, чыккыла митингдерге. Баарыңарды камап бүтө албайт. Чыккыла, бирок заложник алып, же болбосо бир чаң тополоң салбагыла андай. Мыйзамдуу түрдө баардыгыңар чыксаңар, камай албайт эч ким. Чечип аласыздар маселени. Ишиңиз боюнча. Ишим боюнча айтып атам ошо. Митингге чыккыла деп атам. Кайрылуу да кылып атам заодно. Кайрылуу кылганга окуңуз жок. Жо, сиз айтып атпайсыңар, иштин ичинде митинг кылгыла деди деп күнөөлөп атасыңар. Макул кылгыла деп мен, бул преступление эмес. Бир дагы киши Каптагайыпты барымтага ал деп айтты деген жок. Идей да албайт да. Каптагайып жөнүндө кеп дагы болгон эмес да. Ошол эми бир жолу эле мен акыркы сөзүмдү айтып коеюн. Урматтуу сот отурумга катышуучулары, Сизге акыркы сөз бере элек. макул, анда акыркы сөз бергениңизди айтайын. Siz bunday al gözünde cüptüle siz emek koyuyorsunuz. Ma gördün ma uzun. Жаш сөздө сөзүңүз. Мына бардык угузулган айыптардын 4 статья боюнча тең эчтеке төп келбейт. Көрүп атасыңар. Мына 4 статьясы боюнча. Каптагайыпты барымтага ал деп бир дагы киши айткан жок. Алгыла деген план түзгөн деп. План ким менен түзгөнүн дагы белгисиз. Анан ошол жерге ызы-чуу чыгып, антип-минти дегенге, мисалы, Кенжебек Жумабаев айтып атат, мени келип отурсам машинеден кубалап жиберди, андан кийин жолотпой койду, чоочун бирөө кирип алыптыр деп. Андан кийин кечке чейин эл арасында жүрдүм деп атат. Анан анын барымтага алган боюнча влияниясы жок болсо, ал өзүнүн көрсөтмөсүндө жазып атат. Мен келип отурганда эле, чоо келип отурганда, чужой кишини эмне отургузуп койгонсуңар, чыккыла деп чыгарып ийген мени дейт. Ошо менен кечке чейин эл арасында жүргөндө кечинде кеттим деп атат да. Мен эч кандай эчтеке аяка мен болгон жок деп атат. Анан болгон жок болсо, анан ошол влияниясы жок болсо, мен ошол аркылуу бир как будто бир звонок этип, анан кармап тургандай жасап атпайбы иштин баары. Ошол мына көп. Kılıçlar koyunca benim ayımda ilgili bana şu akta dedi. Benim bu dedi kılıçlar çıtakalımdan kılıçlar çok. Ошол эми кылмыш ишин өзүңөр көрдүңөр. Демек баягы саясий жагына ооп кетпесеңер, өзүңөр карап туруп, мындай адамдык чечимиңерди, адамгерчилик чечимиңер менен мени актап бергиле. Болду сурамак. Садыр Жапаровдун акыркы сөзү биринки сот отурумунда 30-июль күнү 14:00-да. Кайсы күн болот? Биринчи күн болот? 31-июль саат 2.